Реген телеканалында мына ушундай бүгүн майрамдык чыгарылыш Кыргыздын улустун майрамы, Норуз көктөмдүн майрамын мына ушундай чогуу биргеликте түз эфирде майрамдап жатабыз. Бүгүн дагы студиябызга ким келди десеңиздер, бүгүн дагы бир өзгөчө апабыз келип отурат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, салттуу кийимдерди даңазалоочу, ууз чебер, Аруу Нур коомдук фондунун мүчөсү Тамара Асанбекова апабыз бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Кош келипсиз апа, арыбаңыз? Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы. Норуз майрамыңыз менен. Рахмат. Рамазан айында мына орозо кармапсыз. Орозоңуз кабыл болсун дейли. Рахмат, айтканың келсин балам. Апа, сизди биз жон жерден чакырган жокпуз. Мына ушул Норуз майрамынын тарыхы кандай белгиленген, кандай ырым-жырым, каада салт, каада жөрөлгөлөр менен коштолгон, мына ушул суроолорго жооп алуу үчүн жаштарга, биз сыяктуу жаштарга баягы өзүңүздүн кеп кеңешиңизди, оозуңуздагы сөзүңүздү айтсаңыз, балким биз куйма кулак болуп илип каларбыз, Норуз жөнүндө билбеген жакшы маалымат аларбыз деген ниетте сизди чакырдык. Рахмат кызым, билгенимди айтайын. Биздин билгенибизди үйрөнүп калып, алып калганыңар силерге пайдалуу да. Анан биз унчукпай эле кетип калсак, бул апам эмне жөн эле жүрдү эле, кетти эле дейсиңер да. Артыбызда бизден да из калсын, эстей турган. Апабыз ушунча эле, мындай кылчу эле майрамды деп билгенимди айтайын. Апа, эми ушул Норуз майрамы жөнүндө алгач айтып бериңиз, кандай майрам? Эң биринчиден, урматтуу кылымга арткан кыргыз элим, бүгүнкү кирип келген улустун улуу күнү майрамы, Норуз майрамы менен баарыңарды куттуктайм. Жерибизде жакшылык болсун, тынччылык болсун, береке болсун, согуш болбосун, небере чөбөрөлөр, балдарыбыз эч убакта оорубасын, ар дайым жакшылык болуп, жаркыраган ушу бүгүнкү күндөй жакшы күндөр болсун. Эми бул Норуз жөнүндө айта турган болсок, Норуз майрамы тарыхын карап отурсак, 9-10 кылымдан башталат экен да, кээ бирлөрдүн айтымында андан дагы ары 13-12 кылымга кетет экен. Норуз деген сөз бул фарс тилинде жаңы күн дегенди билдирет турбайбы? Жаңырган деп. Анан күн менен түн теңелген күн болот экен ушул күн. Күн менен түн теңелип, жер жумшарып, жер жарылып, чөп чыгып, желин айрып, сүт чыгат деп коет. Анткени жердин тоңу кетип, чөп чыгып, бак-дарактар жаңырып, жашылданып, жаныбарлар дагы төлдөп, бүт жаңырып, түлөп керек болсо жаңырып ушинтет экен да. Анан адамдар дагы бул майрамды ошо жаңы жыл деп түшүнгөн да. Кээ бирлөр муну мусулмандардын майрамы деп коет экен. Бул мусулмандардын майрамы эмес, бул жалпы элдик майрам болуп эсептелет да, Норуз майрамы. Эми бул майрамды кандай майрамдашкан? Ошо жаңы жыл, баары жаңырып атат деп, ар бир адам короосун тазалап, бакшагын тазалап, үйүн тазалап, мурда азыркы заман жакшы болбоду. Мурда акиташ деп койчу, акиташ менен актап үйлөрүн, бактардын түптөрүн актап, бүт акыр-чикирди тазалап ушунча да. Анан бир Ноорузга 5-6 күн калганда буудайды жууп тазалап өндүрүп, анан азыркы сүмөлөк дегенди билесиңер да. Сүмөлөк кайнатышчы, көжө деп коет, көжө кайнатчы, ар ким өзүнүн колунан келген үйүндө болгон тамак ашын майрамдык дасторконго коюп, кыздарына жакшы каткан көйнөктөрүн кийгизип, мончок седептерин тагып, эркек балдарына ак калпагын кийгизип, улуттук кийимдерди кийгизип, дасторконун жайнатып, болгон колунан келген 7 даамды коюп, сүмөлөгүн коюп, ушинтип майрамдашкан. Айыл болуп чогулуп, керек болсо ат чаап, эреңиш, күрөш дегендер ушундай улуттук оюндарды, ордо оюндарын ойношкон. Кыздар, жигиттер селкинчек тээп, аябай жакшы майрамдап, ушул жылыбыз ак жолтой болсо экен, берекелүү болсо экен, түшүм көп болсо экен,
элибизде токчулук болсо экен деп тилек кылып, ушул күнү тиги жер айдоону башташчы да. Аталар эмеге өгүздөргө буурусунду сүйрөтүп алып, аркасынан баштыктарына данды салып алып, сээп, бул жетимге, бул жесирге, бул мискенге, анан эң аягында тиги эме карга, кузгунга, анан эң аягында калганы мага деп ушинтип тилек кылып себишчи да. Ушундай эң жакшы майрам, бул майрамды элдин баары күтөт, ушинтип жалпы майрамдайт кызым. Мынакей караңыздарчы, урматтуу теле көрүүчүлөр, кандай сонун кесиптеш, баягы кызыктуу дагы, анан бир өзгөчө бүгүн майрам болуп атканын билдим бүгүн. Анан апа айтсаңыз, мынау негизи эле бүгүн да апабыз өзү сүмөлөк ала келиптир атайын биздин жалпы жамаатка. Анан сүмөлөк жөнүндө айтып берсеңиз апа, бул негизи кандай болгон, бул эмне себептен ушундай ашчы даяр болгон элибизде? Тарыхы жөнүндө бир аз айтып бериңиз. Бул сүмөлөктүн дагы тарыхын айта турган болсок, бир нече божомол бар да. Бирөөндө болсо мынтип айтылат экен, бир жесир аял болот да, бакыш. Анан 3-4 баласы болот экен. Анан ошол жылы дагы ачарчылык болуп, тамак аш тартыш болгонго. Анан жаска жуук ошондой болсо керек. Анан багы бир күнү балдары ачка болуп ыйлайт экен, апа тамак ичем деп ыйлайт. Анан тиги аял бакыш айласы кетип эмне кылаарын билбей, анан баягы очогуна казанын асып, таш тиги арыкта суу агып аткан арыктан таш терип келип 41 таш казандын түбүнө салып, анан баягы тиги дан салган баштыгын кагып силкип түбүнөн бир аз дан таап анан салып от жагып анан кайнатат экен. Азыр балам тамак бышат, балдарым азыр тамак бышат дейт. Балдары апа качан бышат? Азыр бышат балам, азыр бышат дей берет да. Анан баягы кичке балдар уктап калат. Уктап калгандан анан эми отун азайтып баягы казанын үстүн жаап, аял өзү да жатып калат. Анан эртең менен турганда балдары апа тамак быштыбы дешет экен. Бышты балакетиң алайын, бышты тамак. Деп анан баягы казанды ачса эле азыркы бул биз көргөн сүмөлөктөй болгон сонун эле тиги тамак пайда болуп калыптыр да. Анан бетин караса ушундай бир жакшы сүрөттөр түшкөн, тим эле дандар, ушундай көбөйгөн мал сыяктуу ушундай сүрөттөр түшүп калган болот экен да. Анан Кудай айланайын, Кудай ушул берген ырыскыңа рахмат деп анан Кудайга жалынып, батасын берип, балдарынын курсагын тойгузуп, ушундай бир тиги божомол тарых бар да. Анан дагы бир ушундай эле сыяктуу бир айылга дагы ачарчылык келгенде апалар чогулуп баягы калган каткан бирөөндө буудай болот, бирөөндө арпа болот, бирөөндө дагы эттин калдыгы, майдын калдыгы, ошонун баарын чогултуп алып бир казанга салып, кайнатып, анан кийин дагы ушундай көп чоң бир казан тамак кылып, ошол сүмөлөк экен да көрсө. Ошону менен анан тиги мындай чыпалактары менен ооз тийип, же ошентип анан ачарчылыктан аман калышкан. Бул деген токчулук алып келген токчулуктун тамагы деп, ошондон кийин анан сүмөлөк жасап калган экен да. Эми сүмөлөк кандай жасалат дей турган болсок, буудайды мен моорекини бир азыраак эле үйдө өстүрдүм да, бир 2 килограммдай буудайды 6 күн калганда жууп, тазалап, бир 2-3 сантиметр момундай кылып туруп, тиги чоң табакка жайып, анан күнүгө суу себелеп коюп турдум. Анан сонун болуп, тим эле момунчалык үстүдө өсөт, астында тамыры тим эле аппак болуп, сонун болуп өсөт экен да. Күнүгө суудан сээп, аны тиги күн көргөзбөй дасторкон менен жаап коесуң. Анан кийин аны Норуз болордун мурунку күнү даярдаган жакшы да, негизи ошондой даярдалат. Анан аны баягы тиги мурунку заманда сокуга жанчышчы да. Анан азыр заманга жараша биз тиги эт турагычтан өткөрүп, анан аны жууйт. Жууганда 3 жолу жууйт экен.
биринчи жууганын алып өзүнчө идишке коюп коесуң, кайра дагы жууп экинчи идишке, анан үчүнчүсүн дагы коесуң да. Анан биринчи жуулганды биринчи куясың казанга. Казанга куярдан мурда казанды отко асасың дагы, жууруп койгон камырың болот дагы. Ага кээ бирөө 9 токоч жасайт, кээ бирөө 7 токоч жасайт, көбүрөөк болсо 41 токоч жасайт да. Кече күнү биз тиги Дасмия эмеге бардык, анда көп киши болгондуктан аябай көп токоч жасалды. Анткени ар бир апа үйүнөн камыр жасай келиптир. Ошонун баарын бышырдык. Ошону токочту бышырып алып, анан кийин тиги жана түбүнө баягы ташты саласың, анан тиги биринчи жуулганды куясың, анан биртке кайнагандан кийин тиги экинчисин куясың, анан үчүнчүсүн куясың, анан дайыма аралаштырып туруш керек. Көп аралаштырып туруш керек түбүнө. Неге аралаштырып турат анапа? Эмне себептен аралаштырып биринчиден түбүнө тартып кетпесин, экинчиден былтыйып эме болуп калбай, жакшы даамы да жакшы болот да. Анан буга эме да кошот. Мен буга бал дагы кошуп койдум. Курма да кошуп койдум. Ошондойлордон салып, анан жаңгак 41 жаңгакты жууп туруп, сырты менен салып койсоң, ал дагы түбүнө тарттырбай, анан бул эмеде жаңгакта йод болот экен. Йод дагы витаминдешип байытат да муну. Ошентип анан бышырып силерге ооз тийсин деп ала келдим. Рахмат апа. Атайын мына ушул токчулук, молчулуктун ырыскынын тамагы болгон сүмөлөктү бизге ала келгендиңизге ыраазычылык билдиребиз. Анан апа, сүмөлөктү аралаштырганда дагы жөн аралаштырган эмес да, тилек айтып, ооба, жөн аралаштырбайт. Аны улам бирөө келип, улам бош киши келип тилегин айтып, ушул токчулуктун тамагы болсун, молчулук, жакшылык болсун, ушул жылыбыз үрөөнүбүз көп болсун, малыбыз көп төлдөсүн, ачарчылык болбосун, дүйнөдө тынччылык болсун, балдарыбыз баатыр болсун, кыздарыбыз сулуу болсун, келиндерибиз ыймандуу болсун деп ушундай жакшы тилектерин энелери айтып, улам бири келип ушинтип аралаштырып турушат да. Ооба, эркектер сүмөлөккө жакын барган эмес. Эркектер деле барган эми баягы отун жагып, антип ушинтип беришкен да, анан бирок көбүнчө апалар аралаштырган, тилегин айтып. Тилегин айтып, апалар тилек айтат да, апалардыкы тилек болот экен, аталардыкы болсо бата болот экен да. Ушундай. Мындай да апа, сүмөлөк деп калдык, анан өтө ушундай бир кызык да сүмөлөктүн башталышында аралаштырып баарын салгандан кийин анан деги эле канча саат кайнаш керек бул жакшы бышыш үчүн? Анан ошо бышканын кантип билесиздер? Мисалы, сүмөлөк бышканда кандай болот, жеке кезинде кандай болот? Мунун мындай болжол менен айтканда 1 суткада даяр болчу тамак да. Мисал үчүн кече күнү саат 1-12-лерде куюп баштасак, эгер көп болсочу, анан баягы кайнатып аралаштырып отуруп, баягы кошчуларды кошуп отурасың, анан 1 саат эбелерде түнкү 2-3-төрдө анан отун тартып, казандын бетин жаап, дымдап коет да. Анан эртең менен 6-да ачып ооз тийип, Куран окуп, аталарга, анан кийин ооз тийип. Бетин ачканда дагы үстүндө кандай? Бетин ачканда үстүндө мындай тиги сүрөттөр түшүп калат. Анан аны ар ким өзүнүн деңгээлине жараша, ой чабытына жараша тиги айтып, бул жерде бул тоолор, ак карлуу тоолор экен, бер жагында толтура жайылып жүргөн мал бар экен, бул токчулук, молчулук, береке экен. Андан бер жагында эгин айдаган талаалар көрүнүп атат. Шаркырап аккан дарыя көрүнүп атат. Суу көп болот экен. Эгин тегинибиз жакшы бышыкчылык болот экен деп ушинтип жакшы тилектерге жооруп, ушинтип туруп анан кийин аралаштырып анан ачышканда. Жакшы экен. Жакшы апа, ыраазычылык билдиребиз. Мына ушул
агарып аткан таңыбызда, Ноорус майрамыбызда, Орозонун бир куттуу күндөрүндө келип бизге ушундай бир өзгөчө пайдалуу кеңештерди, биз билбеген баягы тарыхтарды айтып бериңиз, апа, ыраазычылык билдиребиз сизге. Ооба, апа, арыбаңыз, ден соолуктуу болуңуз. Мына ушундай биз сыяктуу жаштарга өзүңүздүн кеп кеңешиңизди берип, анан биз билбеген кыргыздын каада салтынын көп жагын айтып берип жүрө бериңиз. Бизге сиздей апалар керек. Дайыма ден соолуктуу болуп, анан дагы көптөгөн эфирлерибизге келип, мына ушундай тарыхый, маданий кыргыздын жашоосу жөнүндө айтып берүүңүздү биз баягы тилек кылабыз. Урматтуу теле көрүүчү, мына ушундай биз болсо бүгүн студияда түз эфирде Тамара апакебиз менен сүмөлөк, Ноорус майрамы кандай каада жөрөлгөлөрү менен коштолгон, мына ушул суроолорго ападан жооп алып берүүгө аракет жасадык. Ооба, салттуу кийимдерди даңазалоочу Улус чебер Ару Нур коомдук фондунун мүчөсү Тамара Асанбекова апабыз бүгүн бизде конокто болду. Урматтуу теле көрүүчүлөр, дагы бир жолу кутман таң дейли. Уйкудан ойгонуп, жумушту көздөй жөнөп жаткан болсоңуздар, күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Бүгүн жумада күн экен. Жума күнүңүздөр менен дейли дагы. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Эмки эфирден жолукканча сак саламатта аман эсен болуңуздар. Ар бир